Быйыл 40 жыл болду да Чернобылга. Больница албай болбоду, орун жок деп. 39-38 жыл болду, ошондон бери эле кармашып келатат оорусу менен. Жангын алып турса баарын кылат экенсиң да. Эч кандай жардам жок өкмөттөн, билбейм. Убагында ошол өкмөт ушуларды зыңкылдатып эле алып кеткенде азыркыраткан бойдон. 1986 жылдын 26 апрели бул күн адамзат тарыхында Чернобыль апааты катары эсте калды. Кырсык 100 миңдеген адамдардын тагдырын өзгөрттү. Алардын бири Калыбек Тейишев. Ал кезде Калыбек ага 30га жаңы толгон, ишке тойбой турган жигит эле. Айтсам болбой коюшту. Я знаю, что такое реакция атом деп түшүндүрдүм да. Нам такие нужны деп алып кетип калышты. Калыбек Тейишев кырсык болгон аймакта 4 айдан ашуун иштеп келген. Канча этият болбосун радиациянын таасиринен буйтап өтүү мүмкүн эмес эле. Анын үстүнө ал жарылган 4-түнчү энергоблокко абдан жакын жерде иштеген. Өздөрү текшеришет, бизге айтпайт. Кетеде гана канча доз алганыңды пониженный жасат экен. Мен почти ачакта эле иштедим 4-түнчү блоктун тегерегинде. Бизде аябай жашырып чыгуу көп өтөсү. Тейишев Чернобыльдан кайтып келгенден кийин көп өтпөй ден соолугу начарлай баштаган. Муундары, буту колу ооруп, баш оору күчөгөн, эс тутуму да начарлап кеткен. Ошентип радиациялык нурлануунун кесепетинен куландан соо адам 3-чү топтогу майыпка айланган. Анан эми кетип баратканда алды күчтүү, жашынакай болуп кетсе, таптакыр бөлөкчөмө менен келди. Нервный болуп, дары ичип, бирдеке кылып эметпесе баштары ооруп, ушинтип анан ал кезде өкмөттөр эле чакырып, дары берип, антип эметкен жок, минткиле деп. Бир гана айтылды, что төрөбөгүлө депчи. Балдар урукча болуп калат деди. Калыбек Тейишев ондогон жылдардан бери ден соолугунун азабын тартып келет. Айтып отурса учурда бир да соо жери жок. Бир нече жыл мурун инсульт алган, анысы аз келгенсип кант диабетине чалдыгып, көзү начар көрүп, кулагы да жакшы укпай калган. Мамлекеттен алган пенсиясы жана Чернобыль апаатынын катышуучусу катары берилген төлөм болгону 20 000 сомду түзөт. Айтымында ал дары мегине да жетпейт. Андан башка эч кандай деле жардам каралбаптыр. Больница бекер деп коет. Пастел бекер. Дарынын баарын сатып алабыз да. Эмне айтса ошонун баарын сатып алабыз. Капельница, только жанагы суусу эле бекер, ага кошкон уколдордун баары үстүн жаныбыздан. Кайчылы инсульт алды, микроинсульт ушу үйдөн. Больницага жаткызбай койду. Чернобыль атомдук электр станциясындагы кырсыкка быйыл туура 40 жыл болду. Убагында апааттын кесепеттерин жоюу үчүн Кыргызстандан 3 миңден ашуун адам жөнөтүлгөн. Бүгүнкү күндө алардын 900дөйү гана калды. Бул адамдардын көпчүлүгү азыркыга чейин ден соолугунун азабын тартып келет. Алар үчүн каралган социалдык колдоо дагы толук кандуу аткарылбай жатканын айтышууда.